Мадумаровду биз айта албайбыз. Бул чыккынчы деп. Кудайды караш керек кишилер. Регламентировано законом, что депутату обязан предъявить обвинение только лишь генеральный прокурор. Но генеральный прокурор сам не стал предъявлять обвинения, а поручил заместителю. И предъявили обвинение совершенно по другой статье, по тяжкой. Это о чем говорит? Это говорит о том, что сегодня в этой же шкуре может каждый из вас оказаться. Сегодня можно предъявить обвинение, генеральный прокурор принесет представление по одной статье, а завтра вам добавят и убийство, и коррупцию, и все остальное. Парламенттин депутаты бир оппозициялык фракциянын лидеринин камалышы, анын тагдыры биз кайдыгер карабайбыз. Мен өз убагында укук коргоо органдары менен, тийиштүү органдардын жетекчилери менен да сүйлөштүм. Депутат катары Мадумаровдун бүгүнкү ал акыбалы боюнча маалыматтарды тынбай алып, анын көз алдыбызда карап турабыз. Сабыр кылсак, бардыгы ошол адилет мыйзам чегинде чечим чыгат деп биз ишенип, ошого жараша сабыр кылып туралы, урматтуу депутаттар. Бардыгы мыйзам чегинде болот. Адахан Мадумаровдун ушу бийликке катуу оппозиция болуп турганда кармалгандыгы бизди да кооптондуруп атат. Чынын айтканда, сөз эркиндигине өтө чоң мындай чагым жасалгандай. Кайсы жерде сөз эркиндигине оппозиция катуу күрөш жүрө турган болсо, ал жерде сөзсүз мен ойлойм, кошаламандыктар дагы биз 3-чү революцияга даяр эмеспиз. Биз эми гана мына толуктуу мамлекет болуп, эми гана өнүгүү жолуна түшкөндө, бул бизге мындай дагы бир толкундун кереги жок да. Ошон үчүн бийликтегилер дагы ойлонуп болуш керек. Биз эми азыр күткөнүбүз эле ушул тергөө жыйынтыктары ушу мыйзам ченемди туура тергелсе деген үмүтүбүз. Туура эмес кадамдар болду. Өкмөт башында тургандар, бийлик башында тургандар, жана биздин жогорку кеңештин депутаттары, жана элдер ушул нерсени билишибиз керек. Бүгүнкү күнү бийлик бул элдики да. Эл ишенип шайлаган жогорку кеңештин депутаттары. Ошондуктан азыркы бийлик башында, бийликти башкарып аткан адамдар, булар убактылуу гана элдин ишенимин алып, убактылуу мамлекетти башкарып турат да. Адахан Кимсанбаевич түрмөдөн дагы күчтүү, дагы тажрыйбалуу чыгат деген ойлойм. Ал келечектеги саясий окуяларга сөзсүз катышат. Аны аяктан сындырып, аяктан сылып чыгат, кандай бир нерсе менен чыгат деген өтө жаңылык. Мен кээ бир биякта коллегаларым саясатта болбой калышыбыз мүмкүн. Бирок Мадумаровду саясаттан алыстата албайсың. Протокол өзү мындай мыйзам менен алганда, караганда мыйзамсыз ал. Аны менен аны эчтеке кыла албайсың. Себеби ратификациядан өткөн эмес. Бирок тигил тарап ошону бетке кармап атат. Мына момуна болуп турат деп биз окуганда ошо түшүндүрүштү комиссия. Биз үчүн укуктук күчү жок. Бул оор берене. Мадумаровду биз айта албайбыз. Бул чыккынчы деп. Кудайды караш керек кишилер. Чыккынчы болушу мүмкүн эмес. Мен ишенбейм.